Президент Садыр Жапаров бүгін Баткен облысына болгон жумушчу сапарынын алкагында Баткен районунун Аксай айылында жаңы мектептин ачылыш аземине катышты. Ошол эле маалда мамлекет башчысынын катышуусу менен онлайн форматта аталган аймакта бир катар социалдык объектилердин ачылышы болуп өттү. Жапаров бул жакшы саамалыктар Баткен облусундагы Бузурманкул Ходжаев атындагы мектептин жана башка бир топ социалдык объектилердин ачылыштары менен куттуктады. Президент социалдык маанидеги объекттердин курулушу боюнча 2023-жылдын титулдук тизмесиндеги 46 объектиге 427 миллион сом акча каражаты каралгандыгын белгиледи. Анын ичинде 32 мектеп, 2 саламаттыкты сактоо мекемеси, 2 маданият мекемеси жана 6 таза суу менен камсыздоо объектилери бар. Ошондой эле мамлекет башчысы 275 орунга ылайыкташкан жаңы мектептин имаратын карап чыкты. Ага окуу класстары, спорт залы, ашкана, китепкана жана башка жайлар көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кримтөбөл Көлбаев жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон деген 226дан ашык ар кандай даражадагы мамлекеттик кызматкерлер аныкталгандыгын кабарлады. Анын ичинен 180ден ашууну ээлеген кызматынан бошотулду. Бажы кызматында 85 кызматкер аныкталып, анын 76сы иштен бошотулса, Ички иштер министрлигинде 26 кызматкер аныкталып, анын 14 кызматтык милдеттерин аткаруудан четтетилди. Жергиликтүү кеңештин 6 депутаты мандатын тапшырды. 65 кызматкер райондук мамлекеттик администрациядан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ал эми башка министрликтер менен ведомстволордо иштеген бир катар кызматкерлер аныкталып, кызматынан бошотулду. Учурда калган аныкталган мамлекеттик кызматкерлер боюнча тиешелүү кошумча иштер уланууда. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын буга чейин Дордой соода базар комплексинде салык чогултууга жооптуу болгон 5 кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул коррупциялык схема 5-6 жыл туруктуу туруп, мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери ар бир мыйзамсыз аракеттери үчүн акчалай сыйлык алып турган. Дордой соода базар комплексинин бир базарынын аймагында 600дөн ашык соода жайлары бар. Ал эми салык 400 гана ишкерден түшүп турган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-бөлүгүндө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууда каралган кылмышты жасаган деген шек менен сотко чейинки өндүрүштүн алкагында салык кызматынын 4 кызмат адамы жана салык кызматынын азыркы жетекчилеринин бири Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп жазылат маалыматта. Учурда бул ишке тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо иш-чаралары уланууда. Массалык башаламандык уюштурууга элди үндөгөн Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси боюнча массалык башаламандык менен козголгон кылмыш ишинин алкагында көрүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө массалык башаламандыкка жана мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө чакырыктарды дайым жарыялап турган Facebook социалдык тармагындагы Айман Манап аккаунтунун колдонуучусу Кыргыз Республикасынын 1983-жылы туулган жараны аныкталып кармалды. Өз аракети үчүн жоопкерчиликтен качуу үчүн колдонуучусу купуялык сырын колдонуп келген. Башкача айтканда, Facebook социалдык тармагында фейк аккаунтун колдонгон жарандын жашаган жерин, ыкчам тинтүү иш-чараларын жүргүзгөндө анын уюлдук телефону, ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар башка буюм далилдер алынды деп жазылат маалыматта. Учурда ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда. Үстүбүздөгү жылдын 11 айында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин дарегине жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгү боюнча 77 арыз түшкөн. Бул тууралуу министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу билдирди. Анын айтымына караганда, алар сайттарды жабуу же убактылуу ишин токтотуу жөнүндө гана эмес, ар кандай мүнөздөгүлөр. Биз белгилүү бир сайтты жабуу боюнча чечим кабыл албайбыз. Эгерде жеке жаран же юридикалык жак кандайдыр бир медиа алардын аброюна шек келтирүүдө десе, анда алар бизге кат түрүндө кайрыла алат. Биз 24 сааттын ичинде арыз түшкөн ЖМКга мониторинг жүргүзөбүз. Эгерде арызда көрсөтүлгөн нерсе анык болуп, документтер менен тастыкталса, анда биз санарип өнүктүрүү министрлиги аркылуу эскертүү беребиз, деди ал.
Бишкекте тамак аш калдыктарын канализацияга төккөн Сармерден ресторанына айып салынды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек, кечээ социалдык тармакта Сармерден ресторанынын өкүлдөрү тамак аш калдыктарын канализацияга төгүп жаткан видео жарыяланган. Бишкек мэриясынын көрктөндүрүүнү көзөмөлдөө боюнча муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери Бишкек суу канал ишканасынын өкүлдөрү менен биргеликте кайрылуунун жеринде карашты. Номер 6 муниципалдык аймактык башкармалык тарабынан 17 000 сомго кылмыш жаза кодексинин 118 беренесине ылайык протокол түзүлдү. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкектин жолдорун кардан тазалоо иштерин улантууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, акыркы 3 күндө жолдорго 501 тонна туз чачылды. Анын 74 тоннасы тротуарларга себилген. Көчөлөрдө 39 атайы техника, 27 кар тазалоочу унаа, 1 кум чачуучу унаа, 2 фронталдык жүктөгүч иш алып барууда деп айтылат маалыматта. Аялдамалардан жана тротуарлардан карды тазалоого 649 тазалоочу, 116 жүктөөчү унаалар менен чыкты.